Tün ortası hava salkın ay jarık. Ay jarık ay jarık. Birge jürdük bagaralap aylanıp. Aylanıp aylanıp. Bir vakta mınday sonuç girgizdin. Sonuç bir ay girgizdin. Boldu çemi tün ortası kaytalık. Kaytalık ay kaytalık. Kucakladım men sen jaka ıktadım. Iqtadım ay ıqtadım. Sen ıqtadın kucağımdan çıkmadın. Çıkmadın o çıkmadın. Şıl toğulup çocuğasın degensip. Degensip ay degensip. Jakаңдағы kızıl gülden jıttadım. Jıttadım o jıttadım. Assalamu alaikum hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү Desin TV kanalının kattaluuçuları sizler menen men Bakıt Sulayman. Bugünkü günüңүzдөр dagы abdan көңүлдүү болсун деп ушул ырдап бердим. Rahmatlık Canibek Alıkulov bu ırdabdan son ırdaçu. Biz elbette anday nersege jetkize albayız. Artist emesmiz degendey. Biroq oşun size dagı sizler üçün, sizlerin көңүлүңөр üçün uşul ırdap koydum bugün. Hani aytayın dedim ben anan. Çota talantım kozgolup ketти, ırdap koyayım dedim de. Dostlar, bugünkü жаңылыктар менен tanıştıra ketsem, bu siyasi maydanda abdan ele çoң siyasi жаңылыктар oldu. Şu şaylоонун жақындаганына жараша шайтан oyundары да абдан күчөп ушундай болуп жатат. Эмесе тренд номер 1 кайсыл окуяны айтсак экен, тренд Чоң Казат партиясынын лидерлеринин бири Сыймык Жапыкеев кайрылуу жасады. Абдан мындай мага жакты. Мурдакылар анча мындай көп көрүнүштөр жакпай калчу эле. Бул жолу сыкем келтирди, мындайча айтканда. Эмоция менен дагы мындай нерседе элге кайрылууда эмоциянын дагы бир орду менен пайдаланса элдин көңүлүн буруп кетет да. Ушул жерде Сыймык Жапыкеев абдан эмоциялуу, баягы эмоция менен бул лидерлер көп адамдарды артынан ээрчип кеткен да. Мисалы үчүн мына тарыхты карап көрө турган болсок, албетте биз андай нерсеге сыкеңди салыштырбайбыз, бирок Гитлердин эмоциясын билесиңер. Деп туруп сүйлөгөндө канча адамдар ээрчиген. Азыркы сыкемдин эмоциясы да аябай сонун болду, бирок туура айтты. Нак эле мурдакыдай тияка бияка деп отурбай эле, эй президент, президент, көзүңү ач. Эй генералдык прокуратура, эмнеге менин артыма иш козгойсуңар? Тиги Жумалиевдин артынан козгой деп туруп мындай элдин жүрөгүндөгү сөздү айтып койду. Ошол жерде аябай десятку попал, молодец. Ошентип Сыймык Жапыкеев өзү бул Чоң Казатты Чоң Казат кылып, мен ачык эле айтып жүрөм, буга чейин деле болуп жүргөн Чоң Казат деп анан ушундай деп чыга калышып сүйлөп, бирок ошол баягы Сыймык Жапыкеевдин бомбасын кухнядан туруп жарылганга чейин Чоң Казат деп мындай көп адамдар билген эмес. Ушул прокурор жигит, подполковник өзү айтып жатат деп, ошондон кийин Чоң Казат болуп, элде кандайдыр бир ишеним пайда болгон да. Мына акыркы бир окуяларга байланыштуу ушул Чоң Казаттын тегерегиндеги окуялар андай мындайлар болуп, Чоң Казат тараптан бир аз кемчилик кеткендей болуп, эл бир аз көңүлүн бурбай бараткандай болуп сезилди эле мен жеке көз карашымда. Бирок бүгүнкү Сыймык Жапыкеевдин ушул эмоционалдуу чын жүрөгүнөн жанын ачытып кайрылгандыгы менен кандайдыр бир саясий майданда булар алдыга бал коюлуп жакшы кетишти да. Ошондуктан мен буларды бүгүн трендте биринчи орунда деп эсептеймин. Ал эми экинчи бир дагы ушундай орунда бара жаткан саясий окуялар, ушу шайлоонун шайтан оюндарынын ичинен Алтынбек Сулайманов деген лидер бар, Бир Бол партиясынын. Аны абдан жакшы билесиздер. Абдан курч таамай сөздөрү менен ушул өкмөттө болобу, башка жакта болобу, ошол эле телевидениеде болобу кандай бир кесектерин көрүп калса ачыгын айтып, маселени мындай кабыргасынан койгон да. Эми
Bul murunku uyuşulgan kılmışlığı toptorдун müçösü dep dagы иши кылып ар кандай баягы бизде бирөөнүн эле жаман жагын кыйын көрөбүз. Анткени билбейм ушул нерседен ырахат алабызбы же ошол бирөөнү айтсак семирип кетебизби билбейм. Мен ал кишинин жактоочусу колдоочусу деле эмесмин, бирок ушул ачык айтып келгендиктеринен ушул Алтынбек Сулаймановду, Ырыскелди Момбеков, Жанар Акаев, айрыкча Элвира Сурабалдиева, булар ар кандай көз карашта болгондугуна карабастан мен ушулар бар үчүн ушул чимкирик депутаттарды алдыга сүрөп алып кетти. Ушул парламентте кандайдыр бир деңгээлде өз милдетин аткарды деп ойлоймун да. Ушул Алтынбек Сулайманов жакында эле көрдүңүздөр, жалаң жаштар менен жаштардан турган командасы менен мурдакы карт бөөрөлөрдүн баарын кетирип, жалаң жаштар менен барат шайлоого барам деп командасын презентация кылып бет ачарын кылды эле да. Ошолордун ичинден бүгүн bir прессада кетти, ушул интернет майданында бул биздин каралообуз эмес, кара пиар эмес деп туруп, бирок ошол аябай билгенинче согушуп туруп, күмөндөп туруп ушул Алтынбек Сулаймановду бул дейт ушул эски кылмыштуу топтун мүчөсү дейт, жанагындай bir өзүнчө группировкалары бар, банда дегендей кылып айтып атпайбы, Челюс деген кайман аты менен дейт. Анан дейт тиги Бакиевтердин ГКМ-ларда иштеп жүргөн Маратбек Бакиев дегендин кызы Сымбат Маратбек деген менен ушундай бир тандемге келип алып, ушул Бакиевтердин идеясын лоббировать этип, Бакиевтердин командасы дегендей кылып бир кара пиар башталды да буларгачы. Эми менин билген маалыматым боюнча, мен деле ушул Жалал Абад жактан болом. Дагы айта кетейин, мен бул Алтынбек Сулайманов менен өмүрү кийин сүйлөшкөн да эмесмин, байланышым да жок. Аны мен колдоочусу дагы эмесмин, колдобойм дагы, бирок адилеттүүлүк үчүн айта кетчү нерсе ошол, эгерде Сымбат деген кыз, Марат деген ошол Бакиевтердин кызы боло турган болсо, ошол Бакиевтердин Маратбек Бакиев дегени менин оюмча бул Астанада жүрсө керек. Акыркы маалыматтарына караганда ушул Астанада жүрүшү мүмкүн. Бул киши ошол илгерки Бакиевтердин маалында Кыргыз Республикасынын Германиядагы ушул батыштагы посолу болуп иштеген да. Бул Кыргыздын да ички саясатына деле кийлигишпеген адам болсо керек эле. Bunun üstünden iş kozголбогонбу, менде так маалымат жок. Анткени мен ушул күчтүү структуралар менен же болбосо прокуратура, судьялар менен байланышым албетте жок. Жон гана катардагы блогермин. Ошол кишинин кызы экен. Эгерде ошол кишинин кызы болсо, ал киши посол болуп жүргөндө албетте кызын жакшы окууларда окутса керек. Билимдүү, илимдүү, тажрыйбалуу кыз болсо, эмне себептен ошол атасынын, чоң атасынын же бир кылган нерселери үчүн жооп бериш керек. Эгерде ал жакшы ошондой кадр боло турган болсо, мисалы мен ошондой лидер болсом, командама эч кандай анын ата жетегине карабай туруп, өзүнүн жөндөмдүүлүгүнө жараша алмакмын да. Эми бул жерде албетте бир кара пиар болсо керек деп ойлоймун. Экинчи тренддеги окуя ушу саясий шайтан оюндары боюнча айта турганым ушул болду достор. Анан үчүнчү эң башкы окуялардын дагы бириси бүткүл Кыргызстан жаштар партиясы деген Чыңгыз Капаровмун деп чыгып сүйлөп жүргөн, менин каналымда абдан көп кетиргенмин. Ушул Чыңгыз Капаров жөнүндө Кыргызстан бүткүл жаштар партиясы деп ушул жаштардын өзүнчө бир алып чыгып кетем деген бир биздин кайраттуу жигитибиз бар. Баарына каршы чыгып, ушул мен мунун сүйлөгөн жагынан ушул эмнеге кичине сыйлайм, бул жигитти Атакан Кимсанбаевич Мадумаровтай болуп ачык айтат да, коркпой. Өзү ушул 36 жашта нарындын кулуну болот. Мен абдан бир мындай туура көз караштагы жигиттердин бири деп билчилем. Ушул жигиттин өзүнүн партиясы бар эле, жаштар партиясы деп. Мына кече интернетте мен кетирдим. Кылымдын аферасы, жылдын аферасы деп. Ушул жигитти ошол Тыныбек деген өзүнүн тең төрагасы бар эле, байке. Ал жаштарга мындай тиешеси деле жоктой деп койсок дагы болот. Анткени ал киши өзү 60 жашта, 60-жылкы. Анан кандайча ошол жаштарга эми ал өздөрүнүн юридикалык иштери, албетте булар соттошуу процедуралары болобу болбойбу аны дагы билебиз, кандай болуп булардын иштери бүтөт. Факт ошол
Чыңгыз Капаров кандайдыр бир негизде ошол партиядан кетиптир. Чыңгыз Капаровдун өзүнүн айтымына караганда ошол Тыныбек деген киши тең төрага бул партияны башка багытта алып барып ушул көз караштары туура келбей калыптыр да. Мен ушул нерсени интернеттен чагылдырдым. Бул нерсенин албетте сөзсүз түрдө аягы болот. Мен Чыңгыз Капаров менен дагы ошол Тыныбек байке менен дагы байланышууга аракеттенип көрөмүн. Эгерде уккан болсоңуздар ушул урматтуу Жаштар партиясынын лидерлери мага байланышка чыккыла. Бир тараптуу эле маалымат боло бербесин. Ушул Тыныбек байке тарабынан дагы угалы кандай болгондуктан ушул эми кызыгып айрыкча мына менин каналымда бир Аниса деген катталуучум бар эле 3-4 жолу сурады эле ушул Чыңгыз Капаров жөнүндө билип берсеңиз эмне болду деп. Мына бүгүн маалымат кетти. Ушундай Чыңгыз Капаров партиядан кетиптир. Эми кайсы бир партия менен барыш албетте мүмкүн. Менин оюмча бүтүн Кыргызстанга барышы мүмкүн. Же болбосо бул ушул мекенчилдер менен жүргөнмүн, Садыр Жапаров менен абдан жакшы мамиледе болгонмун деп биз бир телефон менен сүйлөшкөнүбүздү ошентип айтып берди эле. Балким мекенчилдерге барышы мүмкүн. Же болбосо ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров барышы мүмкүн. Менин ушул каналымда комментарийлердин баары эле ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровга барса жакшы болот эле дегендей тилектерди айтып жатыптыр. Мен дагы ошондой тилектерге кошуламын. Ушул бир команда болуп, кандай болгон учурда дагы барсаңыздар жакшы болмок эле да. Эми мен бир бетке эле сүйлөй бербей, ушул эл тарабындагы партияларды ошол эле чоң казат айтып жүрөм. Ошол эле бүтүн Кыргызстан, ошол эле мекенчилдер дагы кимдерди айтсак, ушул партияларда мен колдоп, Ата Мекен партиясынын ичинен мен айрыкча Тилек Токтогазиевдердин мындай багытын туура деп эсептеймин достор. Бүгүнкү саясий жаңылыктар ошол болду. Көңүлүңүздөр куш убак болсун. Дайыма мени анча мынча сыйлап ушул каналыма кирип комментарийлериңерди жазып койгондугуңуздар үчүн дагы өзүнчө мен чоң сиздерге ыраазычылык билдиремин. Сиздер бар, мен бар. Баары жакшы болот достор. Бакыт Сулайман.